ошо согуш бир катышып койсоң деле өмүр бою калат. Убада кылынган 200 000 рубль үчүн же бирөөнү өлтүрөм, же өзүм өлүп келем. Чоң дүйнөлүк бокко катышканы менен ошо сыймыктануу болобу же болбойбу? 500 000 киши жоготуу аябай чоң трагедия да. Көтөрүлсө ошо улуттук азчылыктар көтөрүлөт деп ойлоп атам да. Кыргызстар дайым эле ушинтип бөтөн кишилердин чоочун согуштарга катышып жүргөнүбүз кандай бул? Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Бүгүн биз Россияда азыр жүрүп жаткан мобилизация жөнүндө, анда мына бир кылым мурда жарыялангандагы Биринчи дүйнөлүк согуш учурундагы мобилизация, ошол Биринчи дүйнөлүк согуштун мобилизациядан элибиздин тарыхында орун алган үркүн трагедиясы жөнүндө, ошонун параллелдери жөнүндө сөз кылуу үчүн студиябызга тарыхчы Элери Битикчини чакырдык. Кош келиңиз, Элери мырза. Биринчиден сизге чоң алкыш, убакыт бөлүп келгениңизге. Мен сөзүмдүн башын ушул ойдон баштайын дедим белем. Мына акыркы күндөрү ушундай ой айтылды. Орус империясынын ошол 1917 жылы кыйрап калышынын деле негизги себеби катары баягы эки революция, февраль, октябрь революциясы деп айтылганы менен кыйроо негизи андан мурун башталган. Ошо 1916 жылы Биринчи дүйнөлүк согушта Орус империясы жеңишке жете албай мобилизация чакырганга аргасыз болгондо, ошол мобилизацияга кыргыз, казак элдери чоң каршылык көтөрүп көтөрүлүш чыгарган. Кыйроонун негизи ошондон башталган деген пикирди айтты да. Ушул ойго сиздин тарыхчы катары оюңуз кандай? Бир чети туура, анткени ошол убакта Россиянын мобилизациялык күчтөрү жетпей, ошо инородецтерди реквизиция башталган да. Анан ошо реквизиция башталганда бул кайта ошо биякта көтөрүлүш чыгып, ошо Орус империянын системасын чирип бараткан көрсөткүч болду да. Анткени бул жактан деле азыркы учурдай эле байдын балдары же бийликтеги бир байланыштары бар болгондорду чакырбай, алар списокко кирбей, кедейдин балдарын алып эле ошондой көрүнүштөр байкалды да. Азыр деле Россияда ушундай болуп атат. Бул эмне дегени? Бул элита элден уже чыгып, элдин үстүндө болуп турган көрсөткүчү. Анан да ушу мындай коомдук келишим аткарылбай калганын да көрсөткүчү да. Анткени Орус империясы бияка келгенде силерди армияга албайбыз деп ар бир уруу менен келишим түзүлгөн да. Ошондо деле азыркы учурду карасак, Путин эч кандай согушту жарыялабай, специальный военная операция деп эле жалгыз гана контрактниктер согушка жиберебиз, аларды эч кандай мобилизация болбойт деп ачыгынан калп айтканы азыр билинип атат да. Бул аргасыз болдубу же анын пландаштыруу болдубу азыр билбейбиз, бирок элге айтканы бир болуп атат, бирок азыркы жасаганы башка болуп атат да. Мына азыркы учурдан параллель алсак, азыр деле мына сиз айткандай согушта каза тапкандардын көбү Россиянын ошо эң жакыр региондорунан чыккандар болуп атат да. Мына эң көп киши өлгөн бул Дагестан, андайын Бурятия, ушундай баягы Россиянын улуттук республикалары, улуттук региондорунан болуп атат да. Демек, Орус империясынын баягы кылып келаткан саясаты, маңызы өзгөргөн деле эмес го дейм да. Бул биринчи, анан экинчиден жанагы азыр деле айтылып атат, мобилизация болгондо согушка түшпөйсүңөр деп. Кыргыздар деле ошо жана тылдагы жумуштарга түшөсүңөр деген да. Мына азыр деле мыйзам боюнча 1,5 жыл кайра даярдоодон кийин анан фронтко барышы керек. Бирок азыр мына социалдык желилерди көрүп атабыз, көп эле учурда кишилер бир 5-10 күндүн ичинде эле Украинадагы согушка барып түшүп калып атат да.
Демек 16-жылы деле тылга деп тартканы менен фронтко түшүп калыш мүмкүн болгонбу деген ой кетет да. Азыркыдай эле кылат го депчи. Ооба, албетте Орус империясынын маңызы эч өзгөргөн жок. Кайта Советтер Союзу кыйрагандан кийин ошол эле эски идеясына келди. Бул русский мир жана ушу православдык дини ушу русский мирдин мындай калыптанышы үчүн же мындай кармап турушу үчүн пайдаланганын көрүп атабыз да. Динди да пайдаланып атат. Орусиянын башкарганды да мындай падыша деп, царь деп атап калды. Мындай конституциясында жазылбаса деле, мындай акырындап ушундай орус жарандардын несине куюп атат да, мындайча. Анан да ошондо ошол эле бурят, дагестанецтер русский мир үчүн согушканы кызык болуп атат да. Менимче азыр тиги Украинанын коргоо министри айтып жүрбөйбү, биз профессионалдык армиясын талкаладык, эми аматордук армиясын да талкалайбыз депчи. Менимче Орусияда профессионалдык армиясы кагазда эле болгон да. Анткени ошол биринчи киргенде деле көбү интервью берип мындай же пабликтерде жазып аткан, киргенден кийин биринчи жолу ошол эле пушкадан атыптыр да, көбү. Киргенден кийин биринчи жолу танкадан аткандар эле бар экен да. Ошондуктан бул да системалык мындай проблемалардын көрсөткүчү болуп атат. Көбү мындай көз боемочулук болуп атат, көбү кагазда эле болуп атат. Ошол эле генералдар инспекция болгондо инспекторду сауналарга чакырып, ошо инспекция ошактан өткөнү азыр билинип калып атат. Акырындап бүт проблемалардын баары чыгып атат да. Анткени согушту көргөндөр көбү коркпой калды да. Көбү коркпой айтып атат. Ник менен болсо деле айтып атат. Ошондой проблемалар чыгып атат. Менимче чын эле сиз айткандай Орус империясынын маңызы ушу мындай элита, анан мындай чернь, ошо башкара турган чернь, анын ичинде черндин астындагы улуттук азчылыктар ошондой системадан такыр кеткен жок. Анан ошол согушка тартылууга өзүнүн каршылыгын көрсөтүүнүн бир жолу бул жанагы каршылык акцияларын өткөзүү болуп атат. Да бир жолу бул качып кетти. Ушуга кандай карайсыз? Бул согуш качкындары деп атайбызбы? Буларды кандай атасак болот? Мобилизациядан качкандарды. Ошол жанагы мисалы үчүн кыргыздардын 16-жылкы үркүнү да согуштан качкандар болуп эсептелинип калабызбы? Ошондой эле болуп атат. Анткени үркүн болгондо жөн эле ушу барбайм деп Кытайга качып бараткан элди кырган да. Анткени мурда бул уже мындай каршылык көрсөтүү катары кабыл алынчу да. Анан жазасы мурда деле катуураак болчу да. Мисалы ошол эле отчетторду карап көрсөк, мына көтөрүлүшчүлөр менен салгылашуу болду, 10 000 кой алып алдык деп. Анан ошо көтөрүлүшчү болсо кой менен атакага бармак беле кыргыздар. Жөн эле Кытайга качып баратканды кырып, ошолордун мал салын алып алып, анан мына биз көтөрүлүшчүлөрдүн чоң отрядын жеңип келдик деп ушундай отчет жаза берчү да, ошондойчу. Азыр деле менимче ушу качып бараткан орус жарандары бул пассивдүү бир каршылык көрсөткөнү да. Анткени мен айтып атпаймынбы, аматорский армия болсо деле буларды кандай? Ишкыбостор армиясы. Ишкыбостор армиясы болсо деле буларды кандай десем недооценивать кылбаш керек да. Анткени согушта кишини мындай шартка коет да, же сен өлөсүң, же сен өлтүрөсүң. Ошондо деле аткылап, бирдемени үйрөнүп, жашоо үчүн деле. Көбү барганы азыр биз
көрүп атканыбыз же көргөндү каалап атканыбыз бул ошо армиядагы орус армиясынын чириген системасында. Бирок көбү андан көрөп 18 жаштагы балдар өлбөсүн, биз баралы деп канчасы бар. Же мына эми повестка келсе мен барам деп отургандары деле канчасы бар да. Булар деле азыр менимче согуш көп жылга чейин созула турган бир сезим бар да мендечи. Бирок ошол учурда Украина армиясы темир менен жарактанган армия, орус армиясы болсо баягы кишинин саны менен алчу армия деп экөөнүн кагылышы ушундай сыпатталып атат да. Анан баягы азыр батыштын ошол баягы жогорку тактыктагы куралдары менен куралданган Украина армиясына каршы мындай согуш адистиги жок кишилер өтө көп кырылып кетет го дейм. Ошондой эле болот. Бирок ошол эле мобилизациялык ресурс Орусияда чоңураак болот атпайбы? 25 миллионго чейин жетип атат да. Анан ошонун баары ушундай унчукпай малча ушу фронтко жиберилип чыдап отурса, анда тилекке каршы ушундай көрүнүштү көрөбүз да. Анткени жана сиз айткан 25 миллион мобилизациондук резерв дегенде, мисалы үчүн андан 2% жоготуу десе бул 500 миң киши болот экен да. 2% десе аз көрүнөт, бирок 500 миң киши жоготуу бул аябай чоң трагедия да. Аябай чоң, ооба, албетте, бирок азыр мисалы ошо пассивдүү каршылык көрсөткөндөр качып атса, анан жалгыз гана Путинди колдогондор калып атса, ким көтөрүлөт дейм да. Ошо мага чоң суроо болуп атат да. Балким ошо көтөрүлсө, ошо улуттук азчылыктар көтөрүлөт деп ойлоп атам да. Анткени ошолордун аларга абдан катуу көрүнөт да. Мисалы 500 миңден ошол эле жармысы ошо улуттук азчылыктардан болсо, Дагестандын жармысы кырылып калат да анда. Бурятия, Хакасия, ошолордо деле же жумушу жок, же ошол жакта иштеген компаниялар же офшордо болуп атат, же Москвада болуп атат. Эч кандай ошо Сибирдин байлыгынын пайдасын көрбөй атса, балким алар да мындай ойлонуп калат да. Бул согуш бизге эмне кереги бар, бул режим бизге эмне кереги бар. Анткени алар өздөрүнүн эне тили чектелген колдонууга, ошол эле учурда Украинада орус тилин коргоо үчүн согушка барууга мажбур болуп атышат да. Анан сурайын дегеним дагы ошол мына Россияда акыркы кылымда 3 жолу мобилизация жарыяланса, кыргыздар 3-өнө тең катышып атабыз да. Кыргыздар дайым эле ушинтип бөтөн кишилердин чоочун согуштарга катышып жүргөнүбүз кандай бул? Бизге бул не берет? Кээде ошол эле мигранттар кредитти төлөп калабыз деп ошондой ар бир кишинин өзүнчө болуп атат да ойлору. Бирок ушул империя үчүн согушуп, анан өзүнүн элинин ресурсун жоготуу бул абдан жаман болуп атат да. Кээ бирөө айтып атат, мына Орусия ушул кишилик ресурсту жоготот, кайта көбүрөөк мигрантты жиберсе болот депчи аяка. Анткени бирок ошол эле мигранттардын канчасы акчага азгырылып, жарандык алам, батараак алып кетем деп канчасы ошол жака барат, ким билет да. Ошондуктан ошо суранычыбыз ошол эле, башкалардын согушуна катышпай эле коелу. Кээ бирөө өзүмдү сынап көрөйүн, эркекминби, эркек эмесминби деп ошондой деле бар да. Канчалык ошол жака бара алам, андай сыноо деле керек жок да. Анткени мисалы ошол эле революциядан кийин канчасы, бизде болгон революциядан канчасы 5-6 жыл мындай нервисин, өзүнүн жанын восстановленияга канча убакыты кетти да. Ошо согуш бир катышып койсоң деле
өмүр бою калат да. Ошол үчүн бул абдан кымбат, ошо акчаны актабаган бир нерсе. Мен да ошону мындай түшүнө албай атам да, мына жанагы убада кылынган 200 000 рубль үчүн же бирөөнү өлтүрөм, же өзүм өлүп келем деп согушка тобокел байлап барыш. Бул канчалык киши ушундай бир билбейм кандай абалда болуш керек. Же бул бизге көнүмүш болуп калганбы, акча болсо баарына кете берген. Такыр түшүнбөйм да. Бул мындай болуп атат да, менимчечи. Биз ошо достойно жашаганды билбейбиз да. Бирок бизди дайыма достойный өлүмдү көрсөтүп атат да. Мына баатырлык өлүм, баатырлык мындай кылык жазады согуштан депчи. Анан ошондо мындай достойный жашоону көрбөгөндөр, менин өз жашоосун баалабагандар ошо 200 000 рубльга азгырылып кетип атат да. Анткени ошо кандай десем, өзүнүн жашоодогу мындай приоритетин билбей атат да. Мына жакшыраак жашап кетейин, өзүн мындай сыйлоо менимче жок болуп атат да. Өзүн мындай кемситип, мен өлсөм мени ким эстемегеле дегенсипчи. Ошо мигранттарды деле көбү ошондой го, кээде кээ бирөө мындай кайгырып айтчу го, үйдө эч ким деле күтпөй атат, ата-энелерим акча деп эле сурап жүрөт, мен даже сурабайт, ден соолугум кандай, тамак ичтимби деп сурап деле койбойт деп. Анан ошо же ата-энеси анын жашоосун баалабаса, же өзү жашоосун баалабаса, албетте кете берейин деп ошондойлор деле бар го деп ойлоп атам да. Эми ал мекенин коргогон эмес, баскынчы болуп баратканы аябай өкүнүчтүү да. Ошо баскынчы болуп баратканын түшүнбөгөндөр да көп окшойт. Бул жанагы пропаганданын күчү го дейм да. Пропаганда деле балким бар, бирок азыр ошол эле көбүрөөк маалымат келип атпайбы согуш жөнүндө. Мурда мисалы ошол эле менин классташтарым WhatsApp группада Киевди 3 эле күндө алып коебуз деп жүргөн, Россияда жашаган классташтарымчы. Анан мен силер кичине ойлонсоңор, Чечня менен 15 жыл согушуп жүрсө, эми Украина 40 миллиондук калкы болгон Украина, танканы чыгарган Украинаны 3 күндө алабыз дегенде бул эмне деген да. Бул эйфория азырынча менимче уже кетип калды да. Азыр орус бийлиги ошол эле Собяниндин кылыктарын карап көрсөк, же дагы бирдемени эметсе, мигранттарды акырындап басып баштайт го дейм. Анан аларды же жарандык ал деп көндүрүп, жарандыктын эң мындай бат алуучу бир нерсе шарт катары согушка бар деп калат. Анан менимче азыр ошо кайта биз карашыбыз керек да ошол жакты. Анан мигранттарды кайта тосууга даярбызбы же даяр эмеспизби? Ошо мигранттар балким алар да ушу Россиядан качып бараткан орус жарандардын ичинде алар деле бар. Азыр айтып атпайбы 300 000ге жакын кыргыздар Орусиянын жарандыгын алды деп. Ошо 300 000 мигрант бияка келсе эмне кылабыз? Ошондой чара барбы, кризистик план барбы биздин өкмөттө? Албетте жок. Бул азырынча эч ким жооп бере элек суроо да. Негизи кандай дейсиз? Макул, экономикалык жагынан даяр эмеспиз, бирок аларды баягы тосуп алуу, алар менен мамилебиз кандай болуш керек? Анткени мен көргөнү азыр биженде бир талаштуу пикир жаралып атат да. Анткени жана өзүңөр айткандай, кээсе ооба мен орус жаранымын, мен мамлекетимди коргойм, барам дегендер кыргыздарда болуп атат да, Украинада согушкачы. Ошол эле учурларда биз айластан аякта иштеп акча таап жүрөбүз, бирок биздин жүрөгүбүз кыргыз деп согот деп айткандар болуп атат. Анан ошондуктан биякта кыргыздар аларды бир чети колдосо, бир чети сындап атат, эми алып алган соң барып согуш кыла деп.
Анан ушу биздин мамилебиз кандай болуш керек? Ошол орус жарандыгын алып, бирок азыр бияка кайтып келип аткан мекендештерибизге. Менимче бул чоң суроо болуп атат да. Мен мисалы үчүн менин жеке жообум жок ага азырынча. Мен кош келдиңиз деп күтүп атам аларды. Анткени Путин үчүн алар дезертир болуп калбадыбы? Путин өзү деле мындай. Бул историялык бир, тарыхый бир тазалануу болуп атат деп мына биз анык орус дүйнөсүн курабыз, анан мындай орус дүйнөсүнө көнбөгөндөр ушинтип качат деп согуш башталганда эле айтпадыбы? Демек алар орус коомуна, азыркы орус коомуна кайта албай калат да. Анан алар Орусияга кайта албаса, анан биз бияктан аларды силер орус жарандыгын алдыңар, маңкуртсуңар, кеткиле деп эметсек, ортосунда калып болбой калат го. Анткени андан көрөк Манас Алмамбетти Кытайсың деп куубай тозуп алгандай эле тосуш керек деп ойлоп атам да. Жакшы. Жана да бир суроом, бул жана сиз окусаңыз керек. Россиянын азыркы федерациянын негизи кыйрайт. Ошол кыйроо бир 2020-жылдары башталат деген божомолдор бар эле да. Мындай карап келсең, Украина согушу ошого түрткү болгон бир катализатор катары көрүп атам да. Кандай ойлойсуз? Ушул согуштун айынан чыккан жанагындай улуттук азчылыктардын көтөрүлүштөрү бу жолу да Россия империясынын кыйроосуна алып келиши мүмкүнбү? Ой, бул абдан татаал суроо болуп атат. Азырынча мен санап көрдүм да, тиги мигранттар эмне болот экен, тигиндей мындай депчи. Булар деле үйрөнөт экен да. Совет империясы курагандан кийин фонд национального благосостояния деген болуп калды. Ошо нефтинин баасы азайганда ошо акчасын жөн эле жеп салат экен да. Бир жылы 128 миллиард долларды жеп салыптыр да. Ошо экономикасы канчалык ошо чириген Жигулини чыгарса деле экономиканы кармап туралы депчи. Азыр 188 миллиард доллар бар экен. Бирок ошо энергоресурстардын, газ менен нефтин баасы түшө элек экен да. Ошол үчүн Путин көп атат да, мындай кара сөз менен айткандачы. Ошо ресурс азыр 150 миллиард доллардай бир жылына согушка кетсе, же балким ошонун баары кетсе, азырынча 2023-жылдын аягына чейин ресурсу бар экен да. Анан да Советтер Союзунун арымасы эмне болуп атат? Советтер Союзу жалгыз гана ошо батыш жака сатчу да, ошо нефть менен газды. Азыр Кытай жана Индиянын экономикасы өсүп, Африканын экономикасы өсүп, ошол жака да ресурстарды сатып, мындай диверсификация кылып койду да Россия. Ошо фонд деле нефтинин 40 долларга чейин түшкөнү азыр байкалбай атат да, менимче. Ошондуктан ушул энергоресурстардын баасын карап көрүш керек, канчага чейин ошол фонддун стабилдештирүүгө күчү жетет экен, канча жылга чейин Орусиянын менен Украинанын согушу созулат экен, ошонун баарын байкап билбейм. Азырынча менимче Путиндин ресурсу 2-3 жылга бар болуп атканы. Анан балким да биздин мигранттардын ошол жакта жүргөн, жумуш менен камсыздалган 2-3 жылы бар деп ойлоп атам да. Такыр эле мындай жарылып бир биз такыр башыбызга келбеген нерсе болуп кетпесе, азырынча ушундай санап көрсөк, математиканы колдонуп эле ушундай болуп атат да. Тилекке каршы. Биз катышкан империянын курамында кайра эле. Биз дали сыймыктанган согуш бул 2-нчи дүйнөлүк согуш. Анан ошол биздин сыймыктануубуз жөндөбү же бул деле биздин согуш эмес,
бөтөн согуш бул? Мен дайыма эле айтып жүргөм, бул бөтөн согуш биздин согушубуз эмес, анткени ошол эле кыргыздар эмне үчүн Кокон хандыгынын курамында жүргөндө, эмне үчүн калмактардын курамында жүргөндө деле тиги бугу уруусу 3000 войска доброго выставляет деп жазганда эч ким айтпайт да, кимге депчи, ошо байраттарга эле берчи да. Анан эмне үчүн ошо менен сыймыктанбай, жалгыз гана ошо экинчи дүйнөлүк согушка катышканыбыз сыймыктанып жүрөбүз. Анткени экинчи дүйнөлүк согуш бул мындай чоң мындай имиджевый бир нерсе болуп, тарыхый бир имиджевый болуп калды да, мындай ак менен каранын согушканы, демократия менен фашизм же дагы бирдеме болгону, ошондо кыргыздар деле ушундай чоң мындай күрөшкө катышкан, мындай ааламды өзгөртө турган күрөш болобу же мындай дүйнөнү өзгөртө турган күрөш болобу. Бул жалгыз гана Орусиянын пропагандасы эмес, бирок ошондой чоңураак мындай нерселерге катышканыбызга сыймыктанып жүрөбүз го деп ойлоп атам да. Бирок бул орусча айткандай эле гордыня болуп атат да. Согушка кандай? Куру намыс. Куру намыс. Анткени согушкан катышканы, мен бир ардагердин сөзүн эсиме алып калдым да. Ал эч качан согуш жөнүндө айтып берчү эмес да. Анан бир жолу чыдабай, эй балам, мен бокту көрдүм, бокту деп ошол эки сөздү айтканда, мен тиги пионерский зорко, мен пионер болгон, мен да тиги гараждардан немистер менен войнушка ойноп жүргөндүн баары мындай учуп кетти да. Анан ошо чындыгында айтканда чоң дүйнөлүк бокко катышканы менен ошо сыймыктануу болобу же болбойбу? 50 миллиондой киши өлтүрдү. Тиги Толстой жазгандай, канча миңдеген кишилер фронтко барып, аларга эчтеке кылбаган, аларды тааныбаган кишилерди өлтүргөнү баратат деген сөз ошондой эле болуп атат да. Же аны тааныбайсың, же ал эчтеке кылбаса, аны барып миңдеген километрге барып ошону өлтүрүп, анан кайта келип ошо менен сыймыктануу, менимче балким азырынча ушу адамзат аны түшүнбөй атат. Бирок бир мындай келечекте, согушсуз келечекте жашап калганда бизди жинди го деп ойлоп калат го деп, ушуну биздин урпактарыбыз ушундай үмүт бар да. Элен мырза, кызыктуу маегиңизге чоң алкыш. Сизди биздин студиядан дагы да болсо жолуктуруп, сөздөрүңүзгө күбө болуп турганга абдан куштарбыз. Келгениңизге чоң рахмат. Рахмат. Ушу менен көрүүбүз аяктады. Сак саламатта, эсенчиликте кайрадан эфирде көрүшкүчө аман туруңуздар.